Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Чоңгазат кыймылы Перимов фонду биздин атактуу блогер жигит Сыймык мырза. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Улан турбайсың да кале турар улан. Бүгүн фонд Примова Кыргызстан боюнча 6300 соцпакет. Ичинде эми конфет, печенье баары бар экен да. Курма бар. Курма бүт баары бар экен. Рахмат. 6300 пакет Кыргызстан боюнча таратылат. Чоңгазат волонтерлор кыймылына 500 пакет берди. 500 пакет. Эми пакет мындай экен. 6-7 килограммдан экен. Анан фонд Примов деп жазылып турат. Примовдан белектепчи. Анан мен ар дайым айтам, кадырлуу ала элине депчи. Кадырлуу ала эли деп айтып жүрөм. Ушу кадырлуу ала элинин бүркүтү, кулун эмес. Шумкары. Кулунун колунан эмне келет? Баары эле кулун дей берет. Шумкары, жолборусу, ушул Улан Примов депутатыбыз. Мына ушул берип атат, кедей кембагалдарга таратып койгулачы деп. Бизге ишенип мына берип атат. Биз бир дагы крутойдун үйүнө бербейбиз. Бир да крутой же көрүп атабыз кимдерге тараткан. Бүт жесир, кембагал, пенсионер ушундайлардын баарын Чында муктаж үй бүлөлөр экен да. Муктаж үй бүлөлөргө таратып коюлуп атабыз. Анан ушул рахмат фонд Примовка, Улан Примовка дагы чоң рахмат айтып кетет элек. Себеби ушундай маалда бүгүн эле жардам берген жок. Улан ушул пандемия башталгандан баштап 100 тонна un, 100 тонна макарон, 50 тонна сумай, 1000 тонна көмүр, 15 тонна, 20 тонна сахарлар берип атат. Ушундай байлар ушундай болуш керек. Кол ачык байларды эл жакшы көрөт. Анан монтуп отурган канча жакшы болсун. Азыр ушундай маалда жардам берчү маал да. Ошо фонд Примовка рахмат. Да не оскудеет рука дающего дейт. Иса алейхиссалам айтат. Ошо рахмат. Алла разы болсун. Биздин алайдан чыккан эл өкүлү Улан Перимовка мына Бишкек шаарында мына Перимов фондунун атынан 500 пакет бериптир. Рахмат. Рахмат. Бул азыр кедей кембагал чыныгы муктаж үй бүлөлөргө азыр таратылат.